Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бир орчундуу маселени айтып коеюн деп атам. Акыйкат ачуу болот, жута билиш керек. Эми жаман көрөсүңөрбү, бул өзүңөрдүн пикириңер. Бирок урматтуу туугандар, Кыргызда тою боюнча мурун ата бабаларыбыз, мурунку биздин кыргыз эли той тоскондо бата алыш үчүн болсо, азыр биздин тойлор берген конвертти кайда алыш үчүн болуп калды. Бул жерде эч кандай кыргыздын баалуулуктары, эч кандай дуа, баталар жок туугандар. Эгер той бериле турган болсо, мурун биздин ата бабаларыбызда тойдо жетим жесирлер, карапайым калыптар баары чакырылат эле. Азыркы тойдо кимдин акчасы бар болсо, кимдин катташы бар болсо, кимге кайда берилген, кайда ошол келген болсо, бизнесмендер, наркотиктер, аттуу баштылар, карапайым элдин кызын да көрбөйсүң. Бул тойдо эч кандай бир исламга деле туура келе турган, кыргыздын салтына туура келе турган деле нерсе көрүнгөн жок. Тойлордо тоңкулдап бийлеп мас болуп, бирөөнүн аялы менен бирөөнү бийлетип, бардыгын аралаштырып отуруп, арак ичип ашмалтайын чыгаргандан башка эч нерсе деле бир ийгиликке жетишкен жокпуз. Эгер ушул тойду 10 жылга токтотуп кое турган болсо, ар бир кыргыз мал келе алып, ошол тойго кетирген акчасына малга же бир бизнеске жумшаса, бардыгы буттан туруп кетмек. Эл өзү өзгөрмөйүнчө, акыбал өзгөрбөй, бул менин сөзүм эмес, Аллах Таала Куранда ушундай мааниде айткан. Эл өзү өзгөрмөйүнчө биз булардын акыбалдарын өзгөртпөйбүз. Биздин күнүбүз той менен эле өтүп аткан болсо, ушак менен эле өтүп аткан болсо, интернет менен эле өтүп аткан болсо, Инстаграм менен эле өтүп аткан болсо, анда биздин өнүгүүбүз кандай болот? 5 президент алмашты, президент проблема президент эмес, өзүбүз экен го. Ошого мен ойлойм, бул тойду бир башка форматта же бирдемесе кылып алмаштырыш керек. Балдарыңардын канча акчасын коротуп салдыңар? Мигрант болуп иштеп жүрөт, кыйналып иштеп жүрөт, Европада, Россияда көчө шыпырып жүрөт. Ошо акчанын баарын жок кылдыңар. Жайында иштеген түшүмдүн баарын тойго ташып жок кылдык. Бул жерде эч кандай баалуулук жок. Ысырапкерчилик, тамактын ысырапкерчилиги, кыргыздар тамакты ысырапкерчилик кылганда эч жерде ысырапкерчилик жок болсо керек. 3 түрлүү салат, 4 түрлүү тамак, түштөндүрүү, эртө үзүндө тамак, мурдуңанда, оозуңанда тамак чыгып кеткенче тыгат да тамак. Ошол жетим жесирге берилбеген тамак жөн эле ысырап ойнон калып атат да. Эл көрсүн үчүн той болуп атат, мисалы, толтура ушундай эмелерди кылып, артисттерди чакырып, ырдатып, бир айылдагы молдокең өлүп калса, жаназа окуса 2000 сом берсең көп бергендей көрүнөт, нике кыйсаң көп бергендей көрүнөт. Бирок артист келип $2000 ырдаса, бул нормально көрүнөт. Бул ысырап эмеспи? Анан өздөрү дагы айтып коюшат, ысырап мындай ар нерсеге дагы асылып коет. Ошолордун баардыгы өздөрү эбегейсиз ысырап кылып атат. Ошо ысырап дегендер өздөрү ошо ысырап кылбай тойду токтотуш керек. Бул мындай эч кандай пайдасыз нерсе. Халал той деп деле халал тойду кружка коюп ичип атат булчу. Бул Алланын азабын алып келе турган нерсе. Тамактарды ичпейбиз, баардыгыбыз апаларыбыз алат, айген пакетке салат, аны баардыгын ташыйт.